Бигруп аттуу чакан заводдун негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Абсаттаров жакында өндүрүш тармагындагы билимин арттыруу үчүн Жапонияга барып окуп келет. Буга чейин ал Бишкектеги Жапония элчилигине караштуу курстарга да катышкан. Ушундан улам ишканасында жапон тартибин орнотуу аракетинде. Мынаны көрсөңүздөр, бул канбан доска деп коет. Канбан доска бул өндүрүшкө өтө керектүү нерсе. Мындай заявкалар складтан келет, товар азайган сайын булар заявка берип турушат, датасы бар, убактысы бар, кандай продукция керек, количество канча чыгарылыш керек. Чакан ишканада азыркы учурда ондогон түрдөгү кол, идиш, кир, машина жуучу суюк каражаттар чыгууда. Өндүрүлгөн товардын сапатын арттырып, заманбап талаптарга ыңгайлаштыруу үчүн Германиядан химик окумуштуу келип, заводдун чакан лабораториясындагы адистерге сабак өтүүдө. Кандайсыңар? Иштер кандай болуп жатат? Бүгүн да тажрыйбаларды уланталыбы? Эмертең мен кеткиче силерге дагы жаңы формулаларды үйрөтүп калайын. Келгиле азыр жаңы самындын түсүн өзгөртүп көрөлү. Доктор Вернер Эльзессер инвестицияларды өнүктүрүү агенттигинин улуу устат кызматы аттуу программасы аркылуу келген. Ал өз өлкөсүндө 30 жылдан ашуун самын каражаттарынын сапатын арттыруу жаатында химиялык илимий иштерди аткарчу. Биздин миссиябыз билгендерибизди өнүгүп келе жаткан ишканаларга үйрөтүү. Ондогон жылдар бою дал ушул багыттагы бизнестин илимий тарабын изилдеп келгенбиз. Эми ардактуу эс алууга чыгып, Кыргызстандагы ишканаларга устаттык кылайын деп ыктыярчылык кылып жүрөм. Бул өлкөнүн фабрикалары эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка чыкса дейм. Бул жакта самын чыгаруучу бир топ стартап ишканалар бар экен. Алардын ичинен сапатка көңүл бурган, фабрикасында лабораториясы бар Бигрупту тандап алдым. Негизи самын чыгаруу өндүрүшүндө адистерди улам жаңы ыкмаларга окутуп туруу өтө маанилүү. Себеби бизде формулалар тез өзгөрөт. Элдин талабы да артууда. Азыр мен аксакал химик катары кыргыз жаштарын коопсуз, сапаттуу каражаттарды чыгарууга үйрөтүп жатам. Teach the young ones how to do cleaners, how to do cosmetics. Самын чыгаруучу фабриканын ичиндеги чакан лабораторияга иштей ала турган химик адистерди ишкана ээлери издеп жүрүп араң тапкан. Азыр алар өндүрүлгөн ар бир каражаттын экологиялык жактан тазалыгын, коопсуздугун текшерип, ал тургай бул чакан жерден жаңы каражаттардын формуласын өз алдынча чыгарууну үйрөнүштү. Негизичи көбүнчө экологияга кандай зыяндык берет суу аркылуу. Биз мисалы үчүн көп суу колдонобуз, сууга көп нерсе заттар эрип кетет, кээ нерсе до конца эрибей, ошондо калып калат. Разложение болбой, ошо дүйнөнүн экологиясына кийин таасир берет, аябай начар таасир этчи. Ошол үчүн мисалы үчүн фосфорду содержащий, серосодержащий компоненттер азайтып, анан кийин возобновляемый продуктка өткөн аракет кылып атабыз, то есть экопродуктчы. Дүйнөлүк стандартты кубалаган бул кыргызстандык ишкананы Европа, Түркия жана Орусияда мыкты маяналуу кызматтарда иштеген 3 кыргызстандык жигит ачкан. 2016-жылы ачылган бул чакан ишкана азыр мынтип чоң фабрикага айланды. Ушул тапта 50дөн ашык кишини жумуш менен камсыз кылууда. Мен өзүм чет өлкөдө 10 жылда иштедим, Москвада иштедим, Казанда өзүм лицейде окугам, Түрк лицейинде дагы окуп, өзүм начальник отдела снабжения строительный компанияда иштеп жүргөм, Турцияда. Ошондо да кичине акча таап, жакшы эле иштеп жүргөнбүз. Эми Кыргызда баары бир үйүнө кайтуу ой бар экен да, эркек кишиде Кыргызстанда жүрөйүн, элиме кызмат кылайын, ата-энем жанында болоюн деген, досторум жанында болоюн. Кыргызстандан өтөр жер жок го деп ойлойм. Өзүбүз кыргыз болгондон кийин. Анан кийин ушул дайыма арданып келет элем. Биз мурдатан бери жанагы бытовой химияны биз орустардыкын алабыз, башкалардыкын алабыз, Европаныкын алабыз. Бирок элдин аң сезиминде өзгөрүү болуш керек да. Эгер биз өзүбүздүн товарларды алган учурда гана биз өзүбүздүн жерде завод, фабрикаларды куруп иштетүүгө жол өбөлгө түзүлөт да. Шарт түзүлөт, то есть шарт түзүлөт. Ошого мен дагы ошол кайтып келген себеби ошол. Өзүмдүн жеримде жашайын, өзүмдүн жеримде өзүм потенциалымды өстүрөйүн деп. Бул жакта өзүм деп айтпайын, биз чоң командабыз.
командада дагы бүт бар жогу бирөө дагы Москвада иштеп келген жигит, бирөө Норвегияда иштеп келген жигит, ошол мындайча айтканда мигрант эле жигиттер келип туруп ушу Кыргызстанда жумуш орундарды түзүп иштей баштадык. Өндүрүштөгү 50дөн көп кишиден тышкары заводдун товарын саткан дүкөндөр, жеткирүүчүлөр болуп отуруп, бул кичинекей жай жүздөгөн адамдардын киреше булагына айланган. Анда иштегендердин басымдуу бөлүгү Орусиядагы миграция агымынан кайткан кыргызстандыктар. Биз бияка эң биринчи киргенде 2016 жылда анда кичинекей цех эле. Разнорабочий ар түрдүү жумушка кирип, анан ошо менен акырындык менен убакыт өтүп, тепкичтен тепкичке көтөрүп отуруп, баягы кыргызча сөз бар го, дарак бир жерден көгөрөт дегендей. Ошол себептерден себеби дагы миграция агымын азайтуу үчүн, себеби өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүп жаткан ушундай чоң заводдор болсо. Жеке ишкананы ачкан жигиттер чет тилдерин жакшы билгендиктен цехтин ичиндеги заманбап технологиянын көбүн эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу менен алышкан. Ошондой эле чет элдик адистер да долбоорлордун алкагында келүүдө. Мамлекеттин колдоосу тууралуу Мирлан Абсатаров буларды айтат. Мамлекет тараптан күткөн нерсе биринчиден жанагы контрабанда, контрафакт деген нерселерди тыйыш керек. Эмнеге дегенде бизге жанагы срогу келе баштаган жанагы Россиядан келген товарлар базарларыбызды жайнатып коет дагы, алар бизде орто бир рынок болгон үчүн эчтеке төлөнбөй калып, аларды дисконтная цена менен сатып беришет да. Анан алардын срогу 2 ай калганда, 3 ай калганда келип базарларга жайгашып калат. Алардын баасы бизден арзан болуп калат кээ бирде. Ошондой нерселер бизди кыйнап коет. Анан ошого каршы бир аракет чаралар көрүлсө жакшы болмок. Анан кийин негизи эле өндүрүштү көтөрүш үчүн биз арендада турабыз, мындай арендалар болот. Анан ошол мамлекет эгерде инфраструктура даярдап, жанагы арендный платежелерди номинальный кылып, жумушчу күчтү көбөйтөйүн десе, менин оюмча ошондой площадкаларды көбөйтүп, ар бир производствого бир жардам катары арендный условный бир оплатаны коюп, анан кийин ошо жардам бериш керек да көтөрүлгөнгө чейинчи. Бактыгүл Чыныбаева, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.